Саламатсыздарбы достор, кандайсыздар? Маанайыңыздар кандай? Денсаулыктарыңыздар жакшыбы? Сиздерге кечээ күнү теманы өткөнгөн кийин үй тапшырма берген э. Ошол азыр сиздерге берген үй тапшырманы сиздер менен биргеликте текшерип көрөлүк. Сиздер дагы эгерде ката болсо оңдойсуздар. Биринчисинде эми ката болуп калса бул эч нерсе эмес. Бардык нерселер биринчи кадамдан жакшы болуп кетпейт. Бир канча кадамдардын жардамы аркасында ийгиликке ашат. Эмесе кеттик. Издөө табуу деген үлгү-жүктү сиздерге жазып берген. Анын варианттары дагы бар. Мен ойлойм, сиздер дагы баягы мен үйрөткөн аналогияны табуудагы 3 кадам аркылуу таптыңыздар деп. Ошондой эле азыр кадамдарды унуткан жоксуздар деп ойлоймун. Биринчи кадам боюнча кеттик. Биринчи кадамда эмне кылат элек? Ооба, туура айтасыздар. Издөө табуу деген аналогияга бысы түзүп алабыз, байланыштыруучу сүйлөм. Издөө табууга кандай сүйлөм түзүп алсак болот деп ойлойсуздар? Мен мындай түзөйм. Издегениңди табасың. Бул биринчи кадам бүттү. Экинчи кадам ар бир 4 вариантка тең биз дал ушундай кылып сүйлөмдү түзүп алабыз. Жыйноо чачууга. Жыйнаганыңды чачасың десек болобу? Жок. Анткени жыйнаганыбыз эми жыйналып калат да, Демек бул А варианты туура эмес экен. Андан кийин кайгыруу, капалануу. Кайгырсаң, капаланганыңды табасың дей турган болсок, жок. Демек бул дагы туура келген жок. Азырынча да. В варианты жардамдашуу, колдоо. Жардамдашканыңдын натыйжасында колдоого арзыйсың деп койсок, бул дагы дал келбей жатат. Г варианты ойлонуу жана ойлоп табуу. Ойлонгонуңду ойлоп табасың дей турган болсок, анда дал келип жатат. Бул жакта издегениңди табасың, ойлонгонуңду ойлоп табасың болду. Демек, биз сиздер менен туура вариантты таптык. Эгерде бул жакта 3 вариант азыр бизде туура эмес, бир гана варианты туура болуп чыкты. Бирок 2 варианты туура болуп калган учурда кандай кылат элек? Ооба, кайрадан биз байланыштыруучу сүйлөмдү түзүп алмакпыз. Сиздерде дагы эле биринчи вариантта эле табылып калды деп ойлоп жатам. Эми биз 3 кадамдан тышкары сиздер менен салыштырма себеп жана натыйжа байланышты дагы өткөнбүз. Ошол себеп натыйжа байланышы боюнча дагы анализдеп көрсөк. Издөө бул себеби болот. Себеп издөө натыйжасында издеген нерсесин бир адам тапты деп коелук. Демек натыйжа чыгып атат. А вариантын алып көрөлүк. Жыйноо, чачуу. Себеби жыйноо болуп жатат, натыйжасында чачуу келип чыкты десек, бул туурабы? Албетте туура эмес. Демек, туура эмес. Кайгыруу, капалануу. Себеби кайгыруу болуп жатат, натыйжасында капалануу болуп жатат. Жок. Бул дагы туура эмес. В варианты жардамдашуу, колдоо. Себеби жардамдашуу болуп жатат, натыйжада колдоо келип чыкты. Бул дагы туура эмес. Натыйжасында эмне келип чыгыш керек эле? Бир жакшы иштин бүтүшү, же ийгилик деген сөз болсо, анда туура болмок. Бул жакта себеби ойлонуу болуп жатат, ал эми ойлоп табуу натыйжасы болуп чыкты. Демек, бул туура экен. Сиздер дагы эгерде туура эмес таап алган болсоңуздар, оңдоп алыңыздар. Дагы көп байланыштыруучу сүйлөмдөрдү түзүп, эринбестен, жалкоолукту таштап, үй тапшырмаларды туура аткарууга аракет кылыңыздар. Дагы сиздерге айта кетерим, сиздер ОРТга өз алдынча даярданып жаткан учурда
сөзсүз түрдө азыр билебиз баардыгыбызда эле уюлдук телефондорубуз бар. Ошол телефондорубузду четке алып эле же өчүрүп коюп, ошентип алып туруп анан даярдансаңыздар аябай жакшы жыйынтык чыгат. Эгерде жаныңарга телефонуңарды коюп койсоңор, балким бирөө жазып калат, балким бирөө чалып калат дегенде сөзсүз түрдө жооп бериш керек болуп калат. Мындай айтканда телефон сиздерди алаксытат. Ошондуктан тынч отуруп алып, жакшы даярданып, жакшы жыйынтыкка жетиңиздер. Достор, бүгүнкү сиздер менен өтөтүүчү темабыз окуу жана түшүнүү жөндөмү тууралуу жалпы маалымат берем бүгүн. Ошондо сиз өзүңүздөр билесиздер, жалпы республикалык тестте окуу жана түшүнүү деген дагы бөлүмдөн 35 минута берилип, 30 суроо келет. Ал жактан сиздерге 2 текст келет. Биринчи текст бул көз карандысыз текст деп айтсак болот, себеби көлөмү жагынан чоңураак жана өзүнө эле суроолор берилет. Ал эми экинчи текст болсо, бул экинчи текстте 2 тексттен турат, үзүндү деп айтсак болот. Ал жактан 2 үзүндү текстке биригип туруп, анан бир суроолор келет да. Ошол тексттер келгенде дагы сиздер ойлооңуздар адабий чыгармалардан келет депчи, бул илимий техникалык тексттер келет. Мен сөзсүз түрдө сөз берип айта аламын, илимий техникалык тексттер гана. Көбүнчө газета, журналдардан алынат, же болбосо дагы башка кызыктуу китептерден алынат, дагы жазуучулар жазган чыгармалардан алынбайт. Эми мындай айтканда, маалыматты туура окуу, туура түшүнүү бул аябай пайдалуу жөндөмдөрдүн бири болгондуктан жалпы республикалык тестке окуу жана түшүнүү деген бөлүмдү атайын эле киргизип коюшкан. Биз ойлошубуз керекпиз, эгерде мен жакшы окуй алсам, шаар окуй алсам эле болду да, бул бөлүм мен үчүн оңой эле өтүп кетет депчи. Бул жакта биз шаар окуй алгандан тышкары дагы көп эрежелери бар. Мисалы, бул жака жазып койдум, өзүңүздөрдүн дептерлериңиздер бар эмеспи, ошол жака жазып алсаңыздар болот. Биринчи бул текстти туура анализдей алуу, адамдарды жеке пикиринен объективдүү маалыматты ажырата алуу, чындык менен жалганды айырмалай билүү, окулган тексттен сабак чыгара алуу, кыйыр түрдө туюнтулган ойду аңдай билүү жана башкалар. Бул жакта текстти туура анализдей алуу деген, мындайча айтканда, автордун айта турган оюн туура анализдей алууда. Эгерде автор деген жакшы башкача ойду айтып жатса, сиздер окуп алып башкача ойду жазып же башкача вариантты тандап койсоңуздар, албетте туура эмес болуп калат. Адамдарды жеке пикиринен объективдүү маалыматты ажырата алуу, бул жакта өзүңүздөр эле билип турасыздар, адамдын дагы айтайын деген ички сезимдерин дагы билип, түшүнүп алышыңыздар шарт экен. Чындык менен жалганды айырмалай билүү. Бул жакта эгерде калп нерсе жазылып жатат деп коюңуздар, анан ошол жактан бирок калпты дагы билесиздер, жөн гана жазыла бербейт. Ал калптын дагы бир өзүнүн максаты бар. Балким ал калпты айтуунун терең түшүнсөк, балким жолунда чындык келип калышы мүмкүн дегендей. Андан кийин окулган тексттен сабак чыгара алуу, мисалы үчүн өзүңүздөргө пайдалуу нерсе ала алуу, бул жакта бул тема айтылган турбайбы деп өзүңүздөр так жооп бере алгыдай болушуңуздар керек. Андан кийин кыйыр түрдө туюнтулган ойду аңдай билүү дейт. Мында өзүңүздөр кыйыр деген сөзгө көңүл бурсаңыздар, кыйыр деген сөз эми ачык айтпоо, бир нерсени жашырып жаткандай да. Ошол жашырып жатканды дагы сиздер текстти толук окуп түшүнсөңүздөр, кыйыр түрүндө туюнтулуп айтылган ойду дагы сиздер биле аласыздар. Ушундай шарттар бар. Андан тышкары тексттин бул бөлүмүн жакшы тапшыруу үчүн төмөнкү көнүмдөргө ээ болуу керек дейт. Бул көнүмдөр сиздерге сөзсүз түрдө керек. Мен сиздерге азыр окуп берейин, сиздер жазып алыңыздар. Текстти ылдам окуй алуу,
Тексттин максатын жана курамын туура аныктай алуу, текст боюнча берилген суроолорду туура түшүнүү алуу, андан кийин суроолордун варианттарын туура түшүнүү алуу. Бул жакта сизге эмнени айтып жатат? Текстти ылдам окуганда эле мындай бүттү мен ылдам окуп койдум, убактым дагы кенен дебестен текстти окуганды да билиш керек, шаар окуганды, андан тышкары дагы түшүнүү да билиш керек. Бул жактан шаар окуу шарт эмес. Бизге эң маанилүүсү сиздердин түшүнгөнүңүздөр болуп жатат да. Ошондуктан сиздер азыртадан баштаңыздар, саатыңыздарды алып туруп, секундомерге коесуздар дагы, алдыңыздарга коюп, бир мүнөтүнө 200-250 сөз окусаңыздар, анда сиздер жалпы риторикалык тестте жакшы жыйынтыкка келе аласыздар. Анан шаар эле окуп койдум деп сүйүнбөңүздөр, сөзсүз түрдө ал 200-250 сөздү түшүнө билишиңиздер керек. Дагы сиздерге айтарым ушулар эле. Эң негизгиси жакшы даярданыңыздар. Окуу жана түшүнүү. Балдар, биз азыр бул бөлүмдө өзүңүздөр билгендей эле бир көз карандысыз текстти окуйбуз. Бул жакта көзгө байланыштуу текст болот. Бул текстти алгачкы сабактардын бири болуп жаткандыктан сиздерге жай, кошумча түшүнүктүү кылып окуп берүүгө аракет жасаймын. Андан кийинки сабактарда сиздер менен мындан дагы батыраак окуп жана батыраак окуганда дагы жакшы түшүнүүгө аракет кылып баштайбыз. Азыр анда эмесе сиздер менен биргеликте текстти окуп баштаймын. Баарыңыздарга ийгилик, сиздер дагы менен чогуу окуп жакшы түшүнүүңүздөрдү каалайм. Анда эмесе кеттик достор. Айлана чөйрөнү кабыл алууга, окууга, көрүүгө, кароого, баамдоого, суктанууга жана башка ушул сыяктуу байлыктарга эгелдер кылган орган бул көз. Адамдар менен айбандардын көрө алуусу ар түрдүү болгондугу илим-поздор аркылуу эбак далилденген. Жаныбарлардын айрымдары адамдарга караганда жакшыраак көрө алса, кээ бирлери начарыраак көрүшөт. Ошондой эле адамдардын арасында да айырмачылыктар бар. Мисалы, көпчүлүктөн айырмаланган дальтониктер түстөрдү жакшы ажырата алышпайт, а бирок адамдардын бир тобу көздөрүнүн начар көрүүлөрү менен айырмаланат. Көз тубаса начар же кийин начарлаган болушу мүмкүн. Тубаса начар көрүү, албетте, атадан балага калган же дагы башка табигый шарттардан болушу ыктымал. Ал эми көздүн кийин начарлашы көпчүлүктүн оюнда көп китеп окуудан, көп телевизор көрүүдөн жана башка учурларда болот. Бирок эң таң калыштуусу көздүн начар көрүп калышы жалкоолуктан болот деген да пикир бар. Мындай ой көзү начарларды таң калтырып, айрымдарын жада калса таарында турганы анык. Көпчүлүктүн көйгөйү катары эсептелген жалкоолуктун терс таасирлеринин көптүгүндө күмөн жок. Ошондой таасирлеринин бири көзгө келип бир тийген көрүнөт. Мындай пикирдин ээси россиялык окумуштуу дарыгер Жданов. Көздүн кыймылсыздыгы анын начарлашына алып келүүсүн жана көптөгөн көзү начарлардын ушундай жол менен өз көздөрүн начарлатып алганын белгилейт. Анын ою боюнча, көзүн өйдө ылдый, оңго-солго жылдырбай, бир калыпта катытып коюшкан. Арийне, алыс менен жакынды караганда көздүн формасы өзгөрүп жана кыймылдап турат. Ал эми бул дарыгер боюнча начар көрүп калгандардын көздөрү жаталак болгон сымал катып, иштөөгө жөндөмсүз болуп калган. Мындай ой бардык эле адамдар тарабынан туура кабыл алына бербеси ырас. Себеби өзүлөрүн эмгекчил сезген көзү начарлар муну алардын укугун тебелөө деп санашат.
Анын үстүнө мунун илимий тастыктоосу жок болгондугун аташат. Экинчи жагынан, жалкоолукту көздүн начарлашынын себеби катары караш айрым көздүн начарларга үмүт берип, алардын көздөрүнүн оңолуп кетишине шарт түзүп жаткандай. Рзанов жалкоолукту себеп катары белгилөө менен көздү оңдоо жолдорун да айта кеткен. Тагыраак айтканда, көзгө жөнөкөй көнүгүүлөрдү жасап, анын кыймылдоосун көбөйтүп, начар көздү мурунку абалына жеткизип, атүгүл андан да жакшы кылса болот деген пикирди элге тартуулаган. Көздүн начарлашынын жалкоолукка келип такалуусунда шек жок дегендер көп. Бирок алардын арасында да бул адамдын оюна каршы чыккандар бар. Алардын эң негизги аргументи Рзановдун аша чаап кеткендигин айтуу. Башкача айтканда, бул доктурдун элге тартуулаган көнүгүүлөрү жөн гана алдамчылык жана жарнама экендигин белгилөө. Ишенбестиктин ар түрү бар. Бул албетте ишенбегендерге гана зыян. Көзү начар көрүп туруп, көнүгүү кыл дегенге көнбөө, бул жалкоолуктун досу болгон текеберликтин кылганы. Мышык майга жетпей, сасык дептир дегендей, колдон келишинче көздү жакшы сактап, начарды жакшыртып, бузукту оңдоо туруу керек. Ушундай достор, эң жакшы маалымат алдыңыздар деп ойлойм. Бул көз көйгөйү деген тексттен алыныптыр. Эми бул жактан дагы сиздер ойлонуп отурсаңыздар керек. Балким кээ бириңиздер Рзановдун оюна кошулуп, кээ бириңиздер кошулбагандар да болушу мүмкүн. Эми ал ар кимдин өз эрки дегендей. Балдар, бул жакта көрүп жатасыздар, текст турат. Текстте бул жакта сап деп сөз жазылып турат. Сапты билесиздер, бул ар бир сап, мисалы 1, 2, 3, 4, анан 5-чи сап болот. Бул 5-чи сап, демек бул жакка 5 деп 5-чи сап экендигин билдирүү максатында санды коюп койгон болот. Жалпы республикалык тестте дагы ушундай номерлери менен тексттер келет. Андан кийин бул 5 болду, 6, 7, 8, 9, 10. Ушундай номерлер байкасаңыздар 65-чи, ошо менен 70-чи сап менен текст бүтүп жатат. Эми бул сандарды эмнеге жазып коюшкан, ошол себебин түшүндүрүп берейин. Мисалы үчүн, мындай суроо келип калышы мүмкүн. Биринчи суроо. 20-21 саптарга карата 24-30, 39 саптардын мазмуну бул деп туруп, бул варианттардын жардамы менен эмне деген ою камтылгандыгын таап алабыз. Ошондо биз эми мынакей жакшылап биринчи суроону окуп, суроону гана окуп алып эле жаантылашып, мисалы үчүн 20-21 саптан 24-39 саптарды окууга алып туруп эле мен мынактан таба калам деген ойдон алыс болушубуз керекпиз. Суроону сөзсүз түрдө окуйбуз. Анан суроону окугандан кийин 4 вариантты тең шашпай окуп түшүнүп алыңыздар. Пикирге пикир кошуу. Б варианты тезисти далилдөө. В варианты фактыга мисал келтирүү. Г варианты ойду жалпылоо болуп жатат. Мында демек биз азыр 20-21 саптардагы 24-39 саптардын мазмуну болду. Биз кеттик. 20-21 саптарды эле окууга деди. Эгерде мисалы үчүн 20 деп бул жакта жазылып турабы, сиздер бул 19 саптан баштап окусаңыздар, анда сиздердин жоопторуңуз туура эмес келип калышы мүмкүн. Ошондуктан жакта кайсы белги санды көрсөтүп турса, ошол саптан баштап окушуңуздар шарт. Эми бул жактан башталышы бул жакта болгондуктан 19 сапта бул сөздү окуй беребиз. Бирок эң таң калыштуусу көздүн начар көрүп калышы жалкоолуктан болот деген да пикир бар дейт.
Эми бул бизге суроону туура түшүнсөк, бул эки сапта 20 жана 21 саптагы ойду 24 жана 39 саптардын мазмуну билди. Демек биз 24 сапка коюп 39га чейин окуйбуз. Бул жакта байкасаңыздар, балдар 25 саптарды бул. Демек 25ке чейин 24. Бул 24төн баштап окуйт экенбиз. Анда эмесе кунт коюп угабыз. Көпчүлүктүн көйгөйү катары эсептелген жалпоолуктун терс таасирлеринин көптүгүндө күмөн жок. Ошондой таасирлеринин бири көзгө келип бир тийген көрүнөт. Мындай пикирдин ээси россиялык окумуштуу дарыгер Жданов көздүн кыймылсыздыгы анын начарлашына алып келүүсүнүн жана көптөгөн көзү начарлардын ушундай жол менен өз көздөрүн начарлатып алганын белгилейт. Анын ою боюнча көзүн өйдө ылдый, оңго солго жылдырбай, бир калыпта катырып коюшкан. Арийне, алыс менен жакынды караганда көздүн формасы өзгөрүп жана кыймылдап турат. Ал эми бул дарыгердин айтуусу боюнча начар көрүп калгандардын көздөрү жаталак болгон сымал катып, иштөөгө жөндөмсүз болуп калган. Ушу менен бүтүрөбүз. Эмне үчүн мен 39-саптан бүтүрдүм? Анткени суроодо берилген 24 саптан 39-сапка чейин окуп жоопту табып алыңыздар деп. Мында сиздер эмнени түшүндүңүздөр? 21-24 саптарда бирок эң таң калыштуусу көздүн начар көрүп калышы жалпоолуктан болот деген да пикир бар бете. Бул жактан мен сиздерге айтарым, мынакей пикир бар. Пикир деген сөзгө көңүлүңүздөрдү бурасыздар. Эми ушул жалпоолуктан болот деген пикирди тастыктап жатат, тигил жактачы пикирге пикир кошуп жатат деп айтсак болот. Анткени чындыгында жалпоолуктун айынан көп адамдар көрбөй жатат деп россиялык окумуштуу дарыгер Ждановдун бул жакта пикири болду. Демек, эми биз суроого кайра барабыз. Мынакей А варианты пикирге пикир кошуу болуп жатат. Тезисти далилдөө болуп жатат. Жок, тезисти далилдеген жок, бизге мисалы үчүн азыр биз далилдеп беребиз деп туруп, кийинки саптардан деп мисалы үчүн, анан кийинки саптарды окуганда биз эч кандай далилди көргөн жокпуз. Демек, Б варианты туура эмес болуп жатат. Бирок А вариантын азырынча туура дей турабыз. Бирок А варианты туурарак болуп жаткандыктан биз болду А вариантын тууралап коелук деп белгилеп койбостон сөзсүз түрдө мен сиздерге башынан айтам, 4 вариантты тең окуп чыгыңыздар. Балким Г варианты туура болуп калышы мүмкүн, же В варианты. Ошондой эле окуп көрөлүк. Фактыга мисал келтирүү. Фактыга мисал келтирген жок. Ал жакта мисалы деген сөздү биз окуй алган жокпуз, ойду жалпылоо дейт. Ойду жалпылоо эми кененирээк түшүндүрүп берүү болмок. Демек, бул В дагы, Г дагы, Б варианттары дагы туура болгон жок. Демек, А варианты туура экен. Белгилеп алыңыздар. А варианты туура болду. Азаматсыздар, сиздерге да түшүнүктүү болуп жатат деп ойлоп жатам. Мындан аркы экинчи суроого дагы жалкоонбостон жакшы жооп берүүгө чакырам. Экинчи суроо. Ждановдун сунуштарына автордун көз карашы кандай дейт? Жданов бул окумуштуунун эле сөзү бар деп бизге автор айтып жатат. Демек, биз азыр карайбыз варианттарын. Биз суроону окуп туруп эле кайра текстке кайрылбайбыз дедим, сөзсүз түрдө 4 вариантты окуп алып, андан кийин гана текстке кайрылабыз. А варианты оң дейт, Б варианты терс дейт, В варианты кайдыгерлик дейт, Г варианты белгисиз дейт. Сиздердин оюңуздар боюнча кандай? Мисалы үчүн мен текст окуп бүткөндө дагы айттым, балким кээ бириңиздер Ждановдун сунуштарына макул болуп атасыздар, оюна макул болуп атасыздар деп, кээ бирөөңүздөр четке карашыңыздар мүмкүн жок. Жалпоолуктан эмес, балким китепти көп окуудан, телевизор көрүүдөн депчи. Ошондо мен жеке өзүмдүн оюм, автордун көз карашы Ждановдун
пикирине оң деп ойлоймун. Себеби бул эми жалпылар бул көз карашты четке кагышат. Анткени биздин укугубузду тебелеп жатышат деп өздөрүнө андай туура эмес кабыл алып жатышат деп автордун айткан сөзү болуп атат. Мындан тышкары дагы Ждановдун биринчи ою айтылып жатат текстте, андан кийин ошо оюн эле айтып койбостон дейт Жданов бизге сунуштарды дагы берип жатат дейт. Кайра көзүбүздү оңдоогочу. Кандай сунуштарды деди? Көзүбүздү оңго солго, өйдө ылдый кылып көнүгүүлөрдү жасасак, көзүбүз кайрадан акырындык менен өзүнүн калыбына келет деп автор айтып жатат. Демек, бул Ждановдун сунуштарын, оюн туура кабыл алган автор. Мен оң деп ойлойм. Сиздер дагы ойлонуп көрүңүздөр. Балким терс болушу мүмкүн, кайдыгер болушу мүмкүн, белгисиз болушу мүмкүн, бирок оң. Анткени мен сиздерге мисалдарын айта кеттим. Эми үчүнчү суроого өтсөк. Үчүнчү суроо. Үчүнчү саптагы байлык деген сөз кандай мааниде колдонулган дейт? Мен азыр бул суроону окудум. Байлык деген сөз кандай мааниде колдонулган деп жатат. Мен эң биринчиден суроону жакшы түшүнүп алдым азыр. Түшүнүп алдым деп туруп эле мен үчүнчү сапка кеткен жокмун. Сөзсүз түрдө мен бул жактагы варианттарды окуп алышым керек. А варианты молчулук, Б варианты кыймыл, В варианты касиет, Г варианты күч дейт. Ошондо биз азыр үчүнчү сапка кеттик. Сиздер кайра артка китептериңиздин барактарын ачасыңыздар. Бул жакта биринчи сап, экинчи сап, анан үчүнчү сап болот. Тырнакчанын ичинде жана башка ушул сыяктуу байлыктарга эгедер кылган орган бул көз дейт. Демек, бул көздү адамдын бир органы көз эң маанилүү, эң керектүү дегендей, деги эле адамдардын бардык органдары эле сөзсүз түрдө адам үчүн эң маанилүү, эң керектүү. Тагыраак айтканда, биздин байлыгыбыз десек болот. Ден соолук бул байлык дейт эмеспи? Демек, бул жакта эгедер кылган орган бул көз дейт. Азыр кайра жоопторго келебиз. Байлык бул молчулукту билгизбейби бизге? Жок. Эгерде түшүмдөр, мисалы үчүн жазында эккен эгиндерибиз күзүндө аябай көп болсо, анда быйылкы күздө молчулук болду, түшүмүбүз аябай көп чыкты десек, анда молчулук болмок. Бул саптарга дал келбей жатат азырынча. Б варианты кыймыл дейт. Эми кыймыл деле дал келген жок, анткени бул адам үчүн эң байлыктуу бул көз деп жаткандыктан кыймылдын бияка эч тиешеси жок. Анан В варианты касиет дейт. Бул В вариантын кое турабыз, Г вариантын көрөт. Мен анткени В варианты туурараак го деп ойлоп жатам. Анткени азыр түшүндүрүп берем. Г вариантына өтсөк, күч болду. Эми үчүнчү сапта кайра барабыз. Үчүнчү сапта байлыктарга эгедер кылган орган бул көз дейт. Бул жакта орган бул көз күчтүү деген ой айтылган жок, ошондуктан күч эмес экен. Демек, биздики В варианты касиет. Анткени көзүбүз эгер биз үчүн өзүбүз көзүбүздү жасап алдык деп айта албайбыз. Өзүбүз деген көзүбүздү жакшы көрсөтүп алдык деп дагы айтпайбыз. Бул Кудайдан келген касиет деп айтабыз. Ошондуктан касиет деген вариант туура болот экен. Белгилеп алыңыздар. Мен деле ойлоп жатам, достор, азыр сиздер менин оюма кошулуп жатасыңыздар деп. Эмесе кийинки сурообузга дагы биргеликте эринбестен өтөлүк. 4-чү суроо. 45-55 саптарда автор негизинен дейт. Негизинен эмнени айткан болсун. Ошондо биз кайра 45-55 саптарга кетип калбайбыз. Бул суроонун эң негизгиси жакшы түшүнүп алдык. Эми варианттарын окуп көрөлүк. Балким биз текстке барбай туруп эле жоопту таап алышыбыз мүмкүн. А варианты. Жалкоолуктан көз начарлашып тастыктайт. Ойдун себебин билдирет.
ойду кошумчалайт, ойдун оң жактарын жоромолдойт дейт. Анда биз варианттарды окуп алдык, эмесе кеттик 45-55 сапта. 45-тен баштап бул 55 сап менен бүтөт. Ушул жакты эринбей окуңуздар керек. Экинчи жагына жалкоолукту көздүн начарлашынын себеби катары караш айрым көзү начарларга үмүт берип, алардын көздөрүнүн оңолуп кетишине шарт түзүп жаткандай. Жданов жалкоолукту себеп катары белгилөө менен көздү оңдоо жолдорун да айта кеткен. Тагыраак айтканда, көзгө жөнөкөй көнүгүүлөрдү жасап, анын кыймылдоосун көбөйтүп, начар көздү мурунку абалына жеткизип, атүгүл андан да жакшы кылса болот деген пикирди элге тартуулаган. Демек, азыр суроого барабыз, варианттарын кайра окуп көрөбүз. Жалкоолуктан көз начарлашын тастыктап жатат дейт, ойдун себебин билдирип жатат дейт, ойду кошумчалап жатат дейт, ойдун оң жактарын жоромолдойт дейт. Сиздердин оюңуздар боюнча кандай? Жалкоолуктан көз начарлашын тастыктап жатат дейт. Жок, бул жакта тастыктаган жок. Ооба чындыгында жалкоолуктун айынан көзүбүз көрбөй калды, Жданов туура айтты деп тастыктаган болсо, анда бул А варианты туура болмок. Демек, ал тастыктаган жок, А варианты туура эмес экен. Б варианты ойдун себебин билдирет дейт. Ал жакта эң биринчи, мисалы үчүн 55 саптан 60 кечиресиздер, 45 саптан 50 сапка чейин бир ойду айтып, мисалы үчүн Ждановдун ою деп туруп, анан кийин себеби мындай балдар деп бизге айтып берген жок автор. Демек, Б варианты дагы туура эмес экен. Б варианты ойду кошумчалайт дейт. Ойду кошумчалайт болсо, кантип ойлойсуздар? Сиздер ойду кошумчалаган жок деп ойлоп жатам. Анткени биринчи автор Ждановдун оюн айтып туруп, андан кийин ошо Ждановго мен кошулам деп айта алган жок. Г вариантын окуп көрөлү. Ойдун оң жактарын жоромолдойт дейт. Бул туура болот балдар, анткени сиздер жана өзүңүздөр окуп көрдүңүздөр. Оң жактарын жоромолдойт дегенде айтып жатат, Жданов деген жалкоолуктун айынан көз начарлап калды деп айтып жатат. Бирок дейт, ал жалкоолорду мындай басымтуунун максатында гана айтпастан, наоборот, ошо жалкоолук деген сөздүн негизинде кайра кээ бир адамдар бар да, мисалы үчүн, мен жалкоо турбаймбы депчи, мисалы көзү начар көргөн үчүн жалкоо турбаймбы, Жданов туура айтып атат, мен анда көнүгүүлөрдү көзүмө жасап, анда көзүмдү оңдоп алайын, мен жалкоо болбоюн деп ойдо калышы мүмкүн. Ошондуктан ойдун оң жактарын жоромолдоп автор айтып берди. Бул Г варианты туура экен. Белгилеп алыңыздар. Эгерде дагы деле ойлонуп жатсаңыздар, биринчи эле талкуулап көргөндө 4 варианттын туура эмес болуп калса, же болбосо 2 вариант туура, 2 вариант туура эмес болуп жатса, сөзсүз түрдө кайра суроодо белгиленген 45-55 саптарга кайрылып окуп, анан белгилешиңиздер керек. Эч шашпаңыздар. Сиздердин эң негизги максатыңыздар туура жоопту белгилөө эмеспи? Мында Б варианты туура болду. Сиздер да менин оюма кошулуп жатасыздар деп ойлоп жатам. Анда эмесе сиздер менен биргеликте 5-чи суроого өтөлүк. 5-чи суроо. Ждановдун ою туура болсо, көздү бузуп албоо үчүн эмне кылуу керек дейт. Бул жакта кечиресиздер, азыр бул жакта эмес, эмне кылуу керек деген. Ждановдун ою туура болсо, көздү бузуп албоо үчүн эмне кылуу керек дейт. Окуп көрөбүз. Кайра бул текстти, то есть суроону окуп алып туруп эле текстти кайра башынан окуп чыгуунун кажети жок. Сөзсүздөрдө биз варианттарын окуп көрөбүз. Бирок варианттарды окуганда дагы суроого жооп бере албай жатсак, анда айла жок, кайра текстти башынан аягына чейин окуп чыгуу керек болуп калат. А варианты жалкоолукту таштоо, көздү көп кыймылдатуу,
көп окуу жана жаталак болбоо дейт. Сиздердин оюңуздар боюнча кандай? Мисалы үчүн А вариантына карап көрөйүк. Жалкоолукту таштоо дейт. Сиздерге жалкоолукту Жданов айткан жок, таштагыла, таштасаңыздар эле көзүңүздөр оңолуп кетет деп. Демек менин оюмча азырынча А варианты туура эмес. Б варианты көздү көп кыймылдатуу дейт. Мен бул көздү көп кыймылдатууга кошулгум келип жатат. Анткени Жданов жалкоолук майынан көз көрбөй калат, бирок сиз көздөрүңүздөрдү кайрадан кыймылдатсаңыздар, мурунку калыбына көзүңүздөрдүн көрүүсү келет деп айткан жери бар эмес беле? Ошондуктан мен азыр Б вариантын туура деп эсептей турайын. Бирок азырынча балдар, анткени алдыбызда дагы Б варианттары бар. Б варианты көп окуу дейт. Көп окууга такыр кошулбайбыз балдар, анткени мындай көп окуй берсек, көп телевизор көрсөк, көзүбүз көрбөй калат деп адамдар айтып берет дешкен. Бул көп окуганын айынан көздүн көрүүсү начарлап калбайт. Бул жалкоолуктун айынан болот деп айткан. Ошондуктан көп окуу дагы туура эмес. Эми Г варианты жаталак болбоо дейт. Мында эми жаталак болбоо деген сөз, жаталак деген сөзгө көңүл бурсаңыздар, мындай кечке эле чарчап, кечке эле уйкубуз келип, төшөккө жаткыбыз келе берсе эле ошол адам жаталак деп болот. Демек жаталак болбогула деп айткан эмес, көп жумуш жасагыла же бир нерсени кылгыла, жаталак болбогула деп ооба сөз айткан. Демек Г варианты туура эмес экен. Азыр менин оюм боюнча А варианты, Б варианты жана Г варианттары туура болгон жок. Бирок Б варианты көздү көп кыймылдатуу туура болуп чыкты. Анткени Жданов көздү көп кыймылдатуунун дагы эрежелерин дагы айтып кеткен. Демек Б варианты туура. Сиздер дагы ойлоп жатам, Б вариантын туура деп ойлоп жатасыздар деп. Ушуну менен биздин суроолорубуз бүттү. Баарыңыздарга түшүнүктүү болду деп ойлоп жатамын. Эгерде дагы да кайталап кетейин, саптарды 45-тен 55-ке чейин деп турабы. Демек сөзсүз түрдө 45-саптан башташыңыздар керек. 44-төн баштасаңыздар эле, анда балким бул жактан биз Б вариантын туура деп белгилеген болсок, 44-саптан баштап окуп коюп, же болбосо 56-сапка чейин окуп сала турган болсок, Б варианты туура болуп калышы мүмкүн. Негизи Б варианты туура болчу, бирок биз өзүбүз эле кошумча саптарды кошуп алсак, Б варианттагы ой туура деп эсептелип калышы мүмкүн. Ошондуктан сөзсүз түрдө суроодо белгиленип турган саптарды гана окуңуздар шарт. Анан автордун оюндагы сөзсүз түрдө автордун көз карашыны туура айырмалай билиңиздер. Жана сабактын башталышында дагы сиздерге шаар окуудан башка дагы окуп түшүнүүдө кандай эрежелер керектигин дагы айтып өткөм. Ошондуктан автордун оюндагы билүү бул сиздердин өзгөчө бир билген негиздериңиз болушу мүмкүн. Ушундай достор, менин бүгүнкү айта турчу сиздерге кеңештерим ушулар. Сиздер дагы өзүңүздөр ойлонуп, өз алдынча дагы жооп берип көрүңүздөр. Достор, мен азыр ойлоп турамын, сиздер текстти аябай жакшы деңгээлде түшүндүңүздөр деп, суроолорун дагы түшүндүңүздөр деп, түшүнбөй калган суроолор болгон жок деп ойлоп жатамын. Жоопторун дагы туура таптыңыздар деп ишенемин. Эми азыр сиздерге дагы кеңештерим бар эле. Жана сабактын башталышында айта кеткем, бир мүнөтүнө 200-250 сөз окуп, аны шаар окуп эле сүйүнүп калбастан, аны мен түшүндүмбү деп дагы өзүңүздөрдү сынап көрсөңүздөр болот деп. Албетте 200-250 сөздү сиздер бир минутада
азырынча окуй албайсыздар деп ойлоймун. Жок дегенде 150дөн баштаңыздар дагы, күнүнө бир 7 жолу окуп турсаңыздар, демек сиздер 200-250 сөз окуп жана түшүнүүгө жетише аласыздар деген ойдомун. Сиздерге сөзсүз түрдө ишенемин. Дагы сиздерге айта турган нерсем, каалаган эле балким мугалимдериңиздерден жардам сурап аласыздарбы мектептердеги, же болбосо үйдөгү эле китептериңиздерден карап көрөсүздөрбү, балким газета журналдардан карап көрөсүздөрбү, өзүңүздөр бир текст алып, примерно 250 сөздөн турган, же болбосо 200 деле сөздөн турган тексттерди окуп көрүп, саптарды өзүңүздөр карандаш менен коюп көрүп, аягына жанагы көрбөдүңүздөрбү, суроолорду түзүп көрүп, же болбосо курбуңуздарга берип көрүп, анын ою кандай болду, ошо суроолоруңузга сиз ойлогондой жооп бердиби же жооп берген жокпу, балким курбум туура жооп берди окшойт, мен кайра бул суроону окуп көрөйүнчү деген сыяктуу өзүңүздөр ушундай көндүмдөр менен иштеп машыга берсеңиздер өзүңүздөр үчүн аябай жакшы болот. Жана жалпы республикалык тестте дагы жакшы балга жетесиздер деп ойлоймун. Сиздерге ОРТ Edu-KG деген онлайн курсу аябай жакшы шарттарды түзүп берип жатат. Ошондуктан мен сиздерге бир гана ийгилик каалаймын. Алдыга эң жакшы максаттарды койдуңуздар. Мен жалпы республикалык тестте жакшы балл алышым керек деп, демек сиз ушул максатыңызга жетиш үчүн сөзсүз түрдө аракет гана кылышыңыз керек. Ийгилик каалайм. Анда эмесе жакшы эс алыңыздар. Мен сиздерге үй тапшырмам ошол болсун: текст таап, суроолорду түзүп көрүп, ал суроолорго дагы аябай терең ойлонуп, варианттарын дагы жакшы ойлоп табышыңыздарды суранамын. Жакшы калыңыздар.